والدخول المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Şeyhler, ötken sabahımızda kaysıl temanı başladık? Hayızdı. Hayız emne ekendigini ayttık. Ağzı kança gün ekendigini ayttık. Köbü kança gün ekendigini ayttık. Kelip emnege toxtadık ele hayız emneni tıyat. Emneni tıyat. Buna oşol ikincisiden başlayız emi. Ve duhulel masjidi. Cana hayızdın hükümlerinin biri meçitke kirüğünü tıyat. Etekkil bolğan ayal meçitke emne kılbaytken kirbeyt. Meçitke kirüğünü tıyat dedi. Demek medresege ayet namaz okuy turgan ayantarga jana atayın janaza namazын окуу үчүн даярдалган орундарга кирүүнү тыйбайт. Алар мечиттин өкүмүндө эмес. Түшүнүктүүбү сөзүм? Мечиттин ичинде бир аз турайын же бир эшигиден кирип экинчи эшигиден чыгып кетейин деген ою болсо дагы мечитке кирүүгө болбойт биздин мазхаб боюнча. Шафи мазхабында мечитте эки эшиги болуп, бул эшигиден кирип, ал жак эшигиден чыгып кетүү ниети менен кирсе, этеккир болгон аял рухсат берилет да. Биздин Ханафи мазхабта андай кылууга не экен? Мүмкүн эмес. Бирок кайда кире берет экен? Медресеге кире берет. Намаз окуй турган, жана айт намаз окуй турган площадьтарга, аянттарга бара берет, проблемасы жок. Түшүнүктүүбү сөз? Кош. Болду. Жана хайыз тыя турган амалдардын бири эмнеген таваф кылууну тыят. Таваф деп бул умрага барган кезде же болсо фарз ажылыкты аткаруу үчүн барган кезде жанагы үйдө айланууду айтат. Билесиздер, үйдө айланышат го, мындай тегеренишет. Ошону таваф деп коет. Мына ошол этеккир болгон аял ошого не кыла аткара албайт. Кыскасы этеккир фарз тавафты да, нафыл тавафты да эмне кылып коет экен? Тыйып коет. Бирок ажылыктын башка амалдарын тыйбайт. Сафа Марвага чуркай берсең, чуркай бересиң. Арафа тоуна барам десең, бара бересиң. Аларды тыйбайт. Түшүнүктүүбү таксыларым? Мында бир эскерте турган нерсе, эгер аял этеккир келгендигине карабастан таваф кылса, bir töö же bir uy kurbanlık çaluusu ne болот? Moyunda mildet болот. Da acılıktın farzı atkarılgan bolup eseptilet. Çünkü bunu uşul maseleni bizdin mazhab gana çeçet. Başka mazhablarda bu masele çeçilbeyt taksırım. Bu masele единственный жолу ушул. Hazırkı bizdin doğurda murunku doğur emez. Hazır bizdin doğurda barsanız sizdin vaktiniz çektelgen. Bilet var. Şol biletke jaraşa siz kayra daroo çıkışınız gerek. Егер аял кокус айталы таваф кыла турган күндөрдө этеккир болуп калды, эмне кылат эми? Бул жактан айталы күтсө неме өтүп кетет? Самолет кайтат. Мурункудай койбойт да азыр. Дароо кайтарат. Ошондо биздин мазхаб гана бул маселени чечет да. Башка мазхабтардын эрежелери боюнча сиз эмне кылышыңыз керек? Сөзсүз таваф кылып анан кутуласыз. Түшүнүңүзбү? Биздин мазхаб чечет муну дагы. Жеңилдик да бир, мындай айтканда. Кош. واستمتاع ما تحت الإزار. Жана хайыз сыя турган амалдардын бири бул изардын астынан, шымнын астынан пайдаланууну дейт, тыят. Шымнын астынан пайдаланууну тыят дейт. Шымнын асты дегенден максат эмне? Таксырым. Ошол изар дегенден максат эмне дегенде биздин аалымдарыбыз эки көз карашты айтат да, мындай айтканда. Түшүнүңүздөрбү? Шымнын астынан деген максат Абу Ханифа менен Имам Абу Юсуф рахматуллахи алейхинин көз карашыны боюнча киндиктин астынан тизенин астына чейинки жерди айтат таксырым. Жылаңач абалда эркек ошол хайыз болгон аялынын киндиктин астынан тизенин астыга чейинки болгон мүчөгө не кыла албайт? Тийише албайт. Жылаңач абалда. Ал эми биздин де мазхабтын башка алымы Имам Мухаммад рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча тек гана жанагы аялдык мүчөдөн пайдалана албайт дейт да. Болду. Калган пайдаланса не болот? Рухсат берилет дейт. Түшүнүктүүбү? Киндиктин астынан тизенин астына чейин эле эмес,
Тек гана эмнен экен? Ошол аялдык мүчөдөн гана тыят деген сөз пайдалануудан. Мафхумбу? Фатва ошол Абу Ханифа менен кимдин сөзүнө берилген? Имам Абу Юсуфтун сөзүнө берилген. Ошондуктан эркек аялы этеккир болгон кезде жылаңач абалда эмне кылбаш керек? Киндиктин астынан тизенин астыга чейин тийишпеш керек аялына. Бул харам амалдардан болуп эсептелет, мүмкүн эмес. Эми бул жерде бул сүйлөмдө биринчи айтып атат, жылаңач бир канча маселе бар да. Биринчи, жылаңач абалда киндиктин астынан тизенин астына чейин пайдалануу не дедик? Болбойт. Экинчи маселе, киндиктин жогору жана тизеден төмөн пайдаланууга болот. Үчүнчүсү, киндиктин астынан тизенин астына чейин кийимдин үстүнөн кийими менен пайдаланууга не болот. Түшүндүңүздөрбү? Пайдаланууга деген сөздү. Кучактаса болот деген сөз да, мындай сизге айтайын таксырым. Дагы бир жолу айтам. Киндиктин астынан тизенин астыга чейин жылаңач абалда эркек өзүнүн напсыны кандыра албайт. Жакшы эске алгыла. Бул деген сөз хайз, значит, нени гана тыйбайт экен? Жынстык катнашты эле эмес. Ошол пайдаланууну дагы тыйат. Мындайча айтканда, аялын эркек, мындай ачык эле сүйлөшө берели, эркек өзүнүн аялынын саны менен өзүнү кандырууга шариатта рухсат бербейт, именно хайз мезгилинде. Имам кимдин сөзү боюнча? Абу Ханифа, Абу Юсуф. Имам Мухаммад боюнча жынстык катнаш кылып алсаң болду. Саны менен өзүңдүн нафсыңды кандырып алсаң десең рухсат дейт. Түшүнүктүүбү? Жылаңач абалда. Ал эми кийими бар абалда эркек сыртыдан кучактап, мисалга өзүнүн нафсыны кандырып алса, шарият рухсат берет. Түшүндүңүздөрбү сөзүмө? Я. Кош. ولا تقرأوا كجنوب. Жагын бир нерсени эскертип кетели таксылар. Этеккир келген аял менен кошулуу не дедик? Арам. Эгер этеккир келгендигине карабастан эркек өзүнүн аялына кошулган болсо, ал кишинин мойнуга тооба кылуу милдет болот. Жана күнөөсүдөн кечирим сураш керек болуп калат. Жагын бир жолу айтам. Этеккир келген аялга жынстык катнаш кылуу не экен? Арам. Эгерде кандайдыр бир киши арамдыгына карабастан, шарият тыйгандыгына карабастан, өзүнүн азоодой болгон нафсыны контроль кыла албай, башкара албай, жынстык катнашка барса, ал киши Кудай тооба кылып, Кудай Тааладан кечирим сураш мойнуга милдет болот. Чүнкү эгер колудан келсе, бир аз садака кылып чыгаруу мустахаб болот. Жакшы амал. Мен ушундай туура эмес ишти кылып алдым. Эми кичине Кудай Тааланын жолуна эмне кылайын? Садака кылайын, Кудай Таалам ошол мен жаман ишимди, туура эмес кылган ишимди кечирсин деген максатта садака кылып чыгарып коюу жакшы болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде силердин бириңер жаман иш кылсаңар, артынан дароо жакшы иш кылгыла дейт. Ал аны тазалайт, өчүрөт дейт. Ал анын өчүргүчү болот дейт. Ошондуктан эгерде ушундай болсо, эмне кылышыбыз керек экен? Тооба кылабыз. Тооба деген эмне? Сен кайра ошол нерсеге мен максат кылбайсың, мен ошол нерсеге барбайм. Кудайым, токтоттум мен ушул ишти деп туруп, Кудай Тааладан кечирим сурайсың. Түшүнүктүүбү? Кош. ولا تقرأوا كجنوب ونفساء بخلاف المحدث. Хайз болгон аял, жунуп киши жана нифас болгон аял сыяктуу Кур'анды жаттаган окубайт дейт. Кичинекей дараты жок адамдын өкүмү мунун тескерисинче. Кыскасы, этеккир болгон аял Кур'ан окубайт. Ким сыяктуу окубайт экен? Жунуп киши сыяктуу. Бүгүн мисалга айталы, бул шейх эхтилам болду, жунуп болуп калды. Эми бул киши Кур'ан окуйбу? Окубайт. Жуунуп тазаланмайынча окубайт. Же бир аял төрөдү. Ошол төрөгөндөн кийин артынан эмне кетет? Кан. Нифас деп коет. Мына ошол кан бүткүнгө чейин ал Кур'ан не кылбайт? Окубайт таксырым. Ошол кишилер сыяктуу бул үчөөгө Кур'анды жат окуу дагы биздин мазхаб боюнча не мүмкүн эмес. Бихилафил мухдис, кичинекей дараты жок адамдын өкүмү мунун тескерисинче. Негизинен сабакка кирген кезде сабагыңыздан пайда алыш үчүн, сабагыңызда береке болуш үчүн, ооба, бул китепти сен азыр шарият рухсат берет, даратсыз кармай бер дейт. Ооба. Бирок ошого карабастан силер дарат алып кирсеңиздер, пайдалуу болот элиң, мөмөлүү болот элиң. Келечеги
мындай жарык болот илимдин, алган илимиңердин. Илим чөйрөсүндө жүргөн адам, илим алып жүргөн адам daaratка маани бериш керек. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн daarat менен такай отургула бул сабакта. Кайсы сабак болсо эмне менен отуралы? Daarat менен таксыр. Бирок шариатта эмне экен? Бихилафил мухдис. Daarаты жок адам Кур'ан окуса болот таксылар. Жат Кур'ан окусаңыз кармабайсыз, бирок жат окусаңыз не экен? Боло берет. Кыскасы Имам Кархи жана Имам Тахави рахматулла алейхин ортосунда бул маселеде кайчы пикир бар. Ушул маселеде биздин улуу имамдарыбыз Имам Кархи деген бар, анан биздин кайра эле улуу имамыбыз Имам Тахави деген бар. Мына ушулар эки көз карашта. Имам Кархинин көз карашы боюнча жогоруда аталгандар Курандан жарым аят болсо да окуулары арам. Кичине окуй албайт деген сөз да бул. Түшүнүктүбү? Ал эми Имам Тахавинин көз карашы боюнча жогоруда айтылгандан Курандан жарым аят окуса болот дейт. Жарым аят окуйт, токтойт, анан экинчи жарымын окуйт деген сөз. Түшүнүктүбү таксыларым? Уламаларыбыздын кээ бири Имам Тахавинин сөзүн колдогонуна карабастан көпчүлүк алымдарыбыз Имам Кархинин сөзүнө фатва берген. Ошон үчүн окууга мүмкүн эмес дейт. Бирок бул жерде качан бул мүмкүн эмес? Эгер Куран окуу ниетинде окуса мүмкүн эмес. Ал эми Курандын ичиндеги дуа болгон аяттар бар да. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasana. Barбы ошондой аяттар? Буларды ошол дуа ниети менен окуса эч ким тийбейт таксыр. Бул азыр мүмкүн эмес экендиги качан экен таксырлар? Куран окуу ниети менен болсо. Мафумбу? Эгер Куран окуу ниети менен болбой bir adam çüçkürdü. Mesela bol çüçkürdü de Elhamdülillahi Rabbil Alamin dedi. Ne olur? Bu jönde çüçkürgöndüğü için aytıp koydu. Problema yok taksır. Bir o eğer o sözü Kur'an oku niyetimin aytkandaçı. Aram bol kalat dedi. Bu cunup bolğanlıktan misal. Düşündüğü taksılarım? Ya. Hoş. وَلَا يَمَسُّ حَوْلَاءِ مُصْحَفًا إلا بغلاف متجاف وكرها ولا يمس هؤلاء مصحفا إلا بغلاف متجاف. Аталгандар Кур'анды жармашпаган, бош болгон сырты менен гана кармашат дейт. Гилаф деп сыртты айтат. Кыскасы этеккири келген аял, нифас болгон аял, жунуп болгон адам, кичинекей дараты жок адам Кур'анды эмне менен кармайт экен? Сырты менен кармаса болот. Ал сырты дагы сыпаты кандай болуш керек? Жармашып калбай, не приклеенный. Жармашкан болбош керек. Жармашкан болсо ал ошол Кур'анды кармаган өкүмүндө болуп калат. Түшүндү? Кур'анды такыр кармоого таксыр болбойт, мүмкүн эмес. Түшүндүңүзбү? Я. Алымдарыбыз айтат, ошо жаш балдарга Кур'андын кармоосунун зыяны жок дейт. Эгерде эмне болсо, окуу ниетинде болсо, аларга үйрөтүү ниетинде болсо. Жөндөн эмес таксыр. Кээ бизде барго, менде даратым жок, кичинекей баласын жумшап койду, көтөрүп кой деп ал жака. Андай жакшы эмес ал. Түшүнүңүздөрбү? Бул качан жанагы Кур'ан үйрөнүш үчүн балагатка жетелек балдарды мечит медреселерге жайкы каникулда беребиз да. Мына ошолорго рухсат берилет таксыр. Түшүнүктүбү? Кур'ан биз үчүн ыйык. Kur'an bizdi тура жолго баштаган улуу Аллах Тааланын неси? Сөзү, каламы. Аны биз сыйлашыбыз керек, анын кадырына жетишибиз керек. Аны калаган жерге таштап кетип, тепсеп кетип, даратсыздагын кармап, дараттуулагын кармап бар го, неме эмес. Мындай урматы менен кармаш керек. Шарият кандай деген ошондо кармаш керек да аны. Мурунку доорда бизди даже киндиктен астын көтөргөнгө рухсат бербейт иди. Азырындай эле бир папканы көтөрүп кетип атканда эле көтөрүп кетип атышат балдар Куранды. Куранды сырты менен гана кармоого болот. Сырты дагы жармашпаган болуш керек да. Жармашкан болсо шарият не бербейт экен? Рухсат бербейт. Кош. Ва куриха бил кумми. Болду. Куранды жең менен кармоо макрух болот. Куранды жең менен кармоочуга тиешелүү нерсе дегенде жең деп атат го, бирок андай эле эмес. Сизге тиешелүү любой нерсе менен кармасаңыз макрух болот. Мисалга, этегиңиз менен кармасаңыз да эле не болуп калат? Макрух болот. Түшүнүктүбү? Сизге сиз кыймылдаганда сиз менен чогуу кыймылдап жүргөн денеңиздеги любой нерсе менен кармасаң эмне? Макрух болот. Мухитул Бурхан
Al-Kafi деген китептерде макрух эмес деп келген. Бирок Хидая китебинде макрух экендиги туурараак деп айтылган. Ошондуктан бул маселеде биз эмне кылабыз? Хидаянын жазуучусунун сөзү менен амал кылабыз. Түшүнүктүүбү? Бирок Курандан башка фикх бул китептерди жең менен кармасаң проблемасы жок. Даратың жок болсо жең менен кармасаң өтө жакшы болот. Өтө жакшы иш. Мындай кармасаң да боло берет, бирок жең менен кармасаң дагы абдан урмат сый болот таксырым. Düşünüyorsunuz da? Koş. وَلَا دِرْحَمًا فِيهِ سُورَةٌ إِلَّا بِسُرُّةٍ Sure жазылған, аят жазылған, сүре жазылған дирхамды капчыгы менен гана кармашат. Жокорда аталган 4 түр киши кимдер эле? Хайз болгон, нифас болгон, жунуп болгон, даратсыз киши. Эгерде кандайдыр бир дирхамда мисалга сүре жазылган болсо, аны эмне менен гана кармаш керек экен? Капчыгы менен гана кармайсыз. Кошелек менен. Түшүнүктүүбү? А мындай нерсе азыр биздин жашообузда көп таксылар. Азыр ушунчалык Куранды кордолуп атат, чыныларга да жазып алышкан да. Туурабы? Чыныларга да жазып алган. Аны дараты бары да, дараты жогу да аятка колун салып алып кармап атат. Хайзы да, нифасы да эле колун салып аны кармап жууп жатат таксыры. Ошолор бардыгы жоопкерчилик эртең акыретте жооп берет. Аны саткан адам дагы айтып түшүндүрүп, ыймандуу түшүнгөн адамга бериш керек. Анын өкүмүнү түшүндүрүп туруп анан сатыш керек. Сата турган болсоң. Бизнесте эле сен билгениңди кыла бергениң туура эмес таксыры. Жана жаман кордоп атышпайбы? Туурабы? Ошол эми ойлойсуң азыр бир чыныны бирөө сатып алды, ичинде аятал курси жазылган. Үйүнө ал барса, ал тек гана дарат менен ошону кармап жуат дейсиңби? Я. Туурабы? Ал хайз болуп калган абалы болушу мүмкүн. Төрөп, жаңы төрөп, нифас болгон кези болушу мүмкүн. Анан кармай берсе болобу? Жок. Аятты сүрөнү? Жок. Болбойт да, кармап атпайбы? Ошондуктан кээ бир нерселер бар, таксырым, мындай кичине урмат сыйга татыктуу нерселерди биз наоборот кордоп атабыз да. Биздин өзүбүздүн мындайча айтканда мусулмандардын немелери бар да. Мисалы мамлекетибиздин эмнеси бар? Туу бар, гимни бар, герби бар дейли. Мына ошолорду биз сыйлайбызбы? Ошондой эле исламда дагы биз сыйлай турган нерселер бар. Ал Куран, Куран аяттары, пайгамбардын сөздөрү, биз аларды башыбызга тажы кылып көтөрүп жүрүшүбүз керек. Бизди адам кылган ошол да. Болбосо биз азыр кайда бир не болот элек да, Кудай сактасын барбы? Вактыбыз барбы? Оку. وَحَلَّ وَطْءُ مَنْ قُطِعَ دَمُهَا لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ قَبْلَ غُسْلِ دُونَ مَنْ قُطِعَ دَمُهَا لأقل منه إلا إذا مضى وقت يسع الغسل والتحريمة. Birinci sözüme söz kotorup alalı, uzunuraak gene. Etekkir menen nifastın köbünөн ötüp, kanı toktogон ayalga гусул алуудан мурун жыныстык катнашка баруу адал дейт. Бул бир сүйлөм. Эдеккир менен нифастын көбүнөн азыраак күндө каны токтогон аялга жыныстык катнашка баруу адал эмес. Бирок адал болот эгерде жуунуп такбир айта турганчалык убакыт өтсө дейт. Бул сөзмө-сөз котормо таксылдарым. Бул сүйлөм 3 бөлүккө бөлүп карайбыз эми бул сүйлөмдү азыр биз. Биринчиси этеккир менен нифастын көбүнөн өтүп. Этеккирдин көбү канча? 10. Нифастыкы 40. 10 күндөн өтүп токтоду. 40 күндөн өтүп токтоду. Мына ушундай аялга, аял ушундай кишинин күйөөбү, ушул аялына аялы жууна элек болсо да эле дароо кошула берсе шарият уруксат бере берет. Чүнүктүү? Жыныстык катнашка дароо барса да болот. Бирок жуунуп биринчи гусул алып тазаланып, анан шарият ишине баруу мустахаб амал болуп эсептелет. Түшүнүңүздөрбү? Биринчи тазаланып алат, анан шарият ишине барат. Кошулса экен боло берет, адал. Бирок жуунуп анан кошулуусу эмне? Мустахаб. Бул качан эле? 10 күндөн өтүп токтогон болсо, эң көбүдөн өтүп. Экинчиси, этеккир менен нифастын көбүнөн азыраак күндө токтогон болсо. Бирок адатында токтосо да, кээ бир аялдар адат кылат, этеккирде мисалга 5 күн, 6 күн адат кылат, 5-6 күн ичинде каны токтойт. Мындай аялдарга токтор менен дароо кошулуу мүмкүн эмес. Эмне кылабыз? Бир жуунуп, такбир айта турган убактыча өтүш керек.
Жана өткөндө айттык, бир 15 мүнөт убакыт кетет деп. Мисалы 15 мүнөттө эми ар ким жуунганы ар түрдүү мен билбейм. Жанагы эреже, сүннөт эреже менен чечинип, жуунуп, кургакталып, кийимиңди кийгичең, жана кошумча бир Аллаху акбар деген сөз айта турган мөөнөтчөлүк. Балким бир адам 10 мүнөттө жуунат, балким бир адам 5 мүнөттө жуунат. Ал бир адамга өзүнөн да. Кыскасы ошончо мөөнөт өткөндөн кийин анан кошулса эмне экен? Болот таксыр. Түшүндүңүзбү сөзгө? Я. Же түшүнбөдүңөрбү? Түшүнүктүүбү? Мына ушул жерде такбир айтуудан максат эмне? Бизде ушул жерди туура эмес которушат. Жакшы эсиңизде алыңыздар. Бизде ушул такбир ясаул гусла ва тахрима дейт го, ошол тахриманы туура эмес которушат. Тахриманы кебилер 2 рекет намаз деп которуп койгон. 2 намаз деп которот. Бул туура эмес таксыр. Бул жердеги такбирден максат 2 рекет намаз эмес. Түшүнүңүздөрбү? Ошондой которуп, ошентип түшүндүргөн адамдар бар. Биз андай түшүнүп албайлы. Мафхум? Такбирден максат Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча Аллах деген сөз. Аллах десе болду дейт да. Ал эми имам Абу Юсуф рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча Аллаху акбар деген сөз. Фатва кадимкидей Абу Ханифанын сөзүнө берген. Жуунуп Аллах деп айта турган сөз 1 секундда. 1 секунд өтсө жуунуп бүткөнүңүздөн кийин. Болду. Эми жинстик катнашка барса эмне экен? Болот. Бул жерде дагы бир маселени айта кетүү зарыл болот. Бул жерде дагы бир маселе бар. Чүнкү бул маселеде көп адамдар катага жол беришет да. Кайсыл ката эле? Жуунуп такбир айтуу бар го. Жуунуп такбир айтуу. Көп адамдар намаздын бардык убактарында ушундай деп ойлошот да. Намаздын башында токтойбу этеккир, ортосунда токтойбу, ушундай кичине убакыт өтсө эле болду деген түшүнүк менен барышат. Бирок бул жерде андай эмес. Карасаңыз, силер да ошондой түшүнүңөр азыр мен биринчи айтканда. Значит, любой время адатында токтосо, ал намаздын алгачкы убактыбы, намаздын убактынын ортосундабы, намаздын акыркы убактындабы, ошончолук мөөнөт өттү, кошулса боло берет деген түшүнүккө келдиңер да. Бирок андай эмес бул. Бул жердеги максат башка таксыр. Бул жердеги максат жуунуп такбир айтууну камтыган убакыт дедик го. Эгер намаздын акыркы убактында болсо, намаз убактынын акырында этеккири токтоду. Мисалы, пешиндин убакыты бүтүүрүнө 5 мүнөт калганда. Жок, 5 мүнөт эмес, бир 10-15 мүнөт калган. Акыркы бөлүгүндө дегиле. Ошондо бул нерсе эске алынат. Ошондо эмне кыласыз? Бир жуунуп такбир же чындап жуунуш керек, же жуунуп такбир айта турган убакыт өтсө, кошулуу не болот? Адал болуп кетет. Ал эми намаздын убактысы кире элек болсо, мисалга айталы, шашке намазынын убактында не болду? Этеккир токтоду. Анда пешиндин намазынын убакыты өтпөйүнчө кошулуу адал эмес таксырым. Күтүп отурасың. Түшүнүктүүбү? Бул эреже. Ушуну эстен чыгарбагыла. Кээ бирлер ушул жерди туура эмес түшүнүп алышат. Анан 3-чү маселе. Каны адатынан азда токтосочу. 10го жетпеди, адатыга да жетпеди. Адаты 5 күн эле, бул 3 күндө токтоп калды. Адаты да эмес, 3 күндө токтоду. Эмне болот? Жынстык катнаш кылуу адал эмес таксыр. Токтосо да адал эмес. Кайсыл күнгө чейин күтөсүң? Адаты бүткөнгө чейин. Адатыга саны жетет. Мисалга 5 күнү адаты бар аял, 3-чү күнү этеккири эмне болду? 3 күн болгондо. 2 күн токтойсуз таксыр. Бирок аял жуунуп намазын окуйт. Орозосун кармай берет. Тек гана не мүмкүн эмес? Жынстык катнаш гана мүмкүн эмес. Аллах Таала бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.